Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Нурдин Дүйшөнбеков, журналисті деген қоғамдық бірікменің төрағасы. Рахмат сізге уақыт тауып келгеніңіз үшін. Маалымат қаражаттар туралы жаңы мыйзамдың 5-ші қанчанчы варианты? 5-ші варианты азыр қоғамдық талқыдан өтті деп айтып атышат. Эми жогорку кеңешке берилет қой, Кандай болуп атат? Сиз эмеде иштегенсиз да, жанагы жумуш тобунда? Жумуш топта, ооба. Бул мыйзам долбоору мындай башынан эле баягы кыргызда айтат го, жерге туура эмес минип алган, кыйшык минип алган. Башынан ошондой болуп калды да. Себеп дегенде башынан көп суроолорду туудурду да. Мисалга алсак, 2021 жылы президентибиздин жарлыгы менен жалпы мыйзамдар баары каралып чыккан. Атай ошого ведомство аралык топ түзүлүп, юстиция министрлиги баш болгон. Ушу жана эксперттердин баарын топтоп, ар бир министрликтен адистерди жөнөтүп, ошонун жыйынтыгы менен бүт мыйзамдар, Кыргызстанда болгон мыйзамдардын баары каралып чыккан. Инвентаризация деп айтылат. Инвентаризациянын алкагында ушул мыйзамдагы кошо каралган болчу. Анан ошондо ар бир мыйзамга өзүнчө жанагы мындай бир методиканы кабыл алышкан. Анан ошол методиканын негизинде кандай ал жөнгө салат, эскирген жокпу, мүчүлүштүктөр жокпу, жана башка мыйзамдарга мындай дал келбестиктер жокпу деп ушундай эмелер менен каралган. Анан ошо ал жерде ар бир мыйзам өзүнчө баа алган да. Эскирип кетти, жокко чыгарыш керек, жаңы мыйзам кабыл алыш керек. Же болсо олутту өзгөртүүгө тийиш, же болсо олутту өзгөртүүнү талап кылбайт. Манча-мынча мүмкүн аталыштар, мисалы, мурда өкмөт деп турган жер министрлер кабинети болуп калды. Ушу сыяктуу бир редакциялык эмелерге муктаж дегендейчи. Анан ошонун ичинде бул мыйзам, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамы 92-жылы кабыл алынганы менен ошондо инвентаризация мындай деп тапкан, бул олутту өзгөртүүгө муктаждыгы жок деп. Башкача айтканда, бул мыйзам менен иштей берсе болот. Ал массалык маалымат каражатты мындай тиешелүү деңгээлде жөнгө салып, бардыгын камтып турат. Бул бир жыл өтпөй жатып, кайра таптакыр эле башка мыйзам долбоорун алып чыгып атат да. Өзгөртүү да эмес, жаңы мыйзам. Анан биз деле сурадык, бул кандайча? Кечээ эле өзүңөр анын башында турган өзү айтып атат, президенттин жарлыгы менен. Бул жаңы мыйзам долбоорун алып чыккан президенттин администрациясы болуп атат. Бул жогорку кеңеш десе да мүмкүн экөөнүн мындай көз карашы бирдей эмеспи деп да ойлоп каласың. Жок, бир мекеменин ичинен мындай каршы пикирлер чыгып атат да. Кечээки эле кабыл алган, бүт эметилип калган, протоколго түшүп калган нерсени кайра азыркы жокко чыгарып, жок, таптакыр эле болбойт, жапжаңын жасап чыгыш керек дейт. Бул биринчи суроо. Анан экинчи, ошондо жанагы бул экинчи жолу азыр эмеге алып чыгылып атат да, коомдук талкууга. Биринчисинде ошондо айтканбыз. Бул мыйзам долбоорун биринчи билесиздер, биринчи концепциясын иштеп чыгат. Ар бир мыйзам долбоорун жазарда биринчи эмне маселени чечет, эмнеге багытталган, аны кандай жол менен чечебиз деп мындай жалпы жонунан мындай эмес максат, милдеттерин жазып чыгат. Анан бар туруп ошонун негизинде мыйзам долбоорун мындай жазат да, өзүнүн текстин, ар бир нормасын жазат. Ошондо концепциясынан баштап мыйзам долбоорун алып чыктыңар. Биринчиден концепцияны көрсөтпөйсүңөр бизге. Жок. Экинчиден бул мыйзам долбоорун иштеп аткандан кийин бул бир тармакты тейлей турган мындай негизги мыйзамдардын бири. Эмне үчүн кимдер катышты? Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жок экен. Таптакыр эле. Жалаң юристтер жазыптыр. Авторлордун ичинде. Авторлор. Ушу демилгече жумушчу топтун ичинде. Анан бул кандайча болуп калды? Ар бир тармакты тейлеген мыйзамды иштеп чыгарда, ошол жакта иштеген, иш жүзүндө билген, тажрыйбасы бар
бул иш жүзүндө кандай иштейти билген адистер катышпаса болгондо чеки болуп калбайбы? Бул жөн эле теория эмес да. Бул эртеңки күнү кабыл алгандан баштап сиз ошонун негизинде иштейсиз, мен ошонун негизинде иштейм. Анан ошо сиз экөөбүздүкүн болбосо дагы башка бир коллегалардын мындай аттуу баштуу төсү көрүнгөн адистер чакырып аралаштырдыңарбы? Жок. Анан ошондо биз айттык да, бул мындай болбойт. Бул мисалга алса, биз президенттик администрация жөнүндө мыйзамды жазып атып, алардын бирөөсүн чакырбай туруп өзүбүз жазып чыккандай да. Ошондой бир кырдаал болот атпайбы? Десек, ошону ооба биз силердин эмеңизди уктук, кабыл алдык деп жана президент жарлыгы менен жумушчу топ түзүлөт. Бул былтыр декабрда болгон. Анан биринчи жолу бизди ошо чогултканда мындай деп айтканбыз, 15 өкүл кошту, өзү 21 мүчөдөн турат. Ошонун 15-и массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Анын ичинде юристтер, медиа эксперттер, редакторлор, журналисттер арасында мен да бармын. Анан ошондо биз жолукканда айттык, бул чоң жоопкерчилик. Биз бир сектордун өкүлдөрү катарында эгерде эртең мыйзам чийки болуп калса, мындай талаш жарата турган бир жолдорду камтыса, анда эртең бизге сөз тиет. Ошондуктан өзүңөр чакырдыңар, демилге силердики, ар бир беренесин өз-өзүнчө талкуулайлы. Ар бир жобо боюнча бизге айтканга мүмкүнчүлүк бергиле. Анан экинчи сурадык, кандай жол менен чечилет. Көпчүлүк учурда жумушчу топто көпчүлүк добуш менен чечилет. Ошондой болобу десек, жок, андай болбойт. Анткени журналисттер силер көп болуп калдыңар, биз мамлекеттик кызматкерлер азыраак болуп калдык. Силердики мушташып атты беле, же эметип атты беле? Эмнеден улам, биз деле мисалы адис да, мисалы Минкульттан келеби, же редакциядан келеби, баарыбыз адиспиз. Анан баягы каршылашайын деген же бир тирешейин деген ой жок эле келгенбиз, биз делечи ошондой. Бирок ал негедир ошентип бөлүп койду да. Бул мамлекеттик органдардан келген мүчөлөр, силер тиги эмеден медиа сектордон келген мүчөлөр деп өздөрү бөлүштү. Демек алдын ала алардын оюнда эме болот. Тиреш болот деген бир ой деп түшүндүк да. Себеп дегенде биз мындайды күткөн эмеспиз да. Жалпысынан баарыбыз тең укуктуубуз. Анан көпчүлүк чечет деп эметсек, жок, андай да эметкен жок. Консенсус жолу менен чечилет. Демек, консенсус кандай түшүнсө болот? Бул деген болгон мүчөлөрдүн бардыгы макул болуп, ошого көз жетип, макул эми ошондой компромисстик ошондой бир варианты болсун деп, ар бир берене боюнча ошондой чечилет деп айтылган. Анан ошону менен бирге биз айттык, бул коомдук талкуу алып чыктыңар. Коомдук талкуу алып чыккандан кийин демек жеке жарандардан, юридикалык жактардан, мекемелерден, мүмкүн редакциялардан, окурмандардан, көрөрмандардан сунуштар түшсө керек. Ошону бизге көрсөтпөйсүңөрбү? Биз көрүп алалы. Биз эле чечпейбиз, 15 киши, 15 кишилер кишибиз. Мүмкүн 1000 деген эмелер бар, ушу жанагы медиага байланышкан. Аларда кандай пикирлер бар? Биз деле угалы, биз деле көрөлү, мындай ортого коюп чечейли. Же ооба туура болот деп колдойлу, же болсо жок, кошула албайбыз деп. Бирок баягы негизинен ачыктык болсун. Аны дагы бир талабыбыз ошондой болгон, ачыктык болсун. Бул эртең журналисттер иштей турган, элдер көрө турган, аудитория көрө турган мыйзам, ал ачык эле талкууланганы туура болот. Өзү журналист болгондон кийин биз негизи бирдекени жашыргандан, эметкенден алыспыз. Колдобойбуз да. Андай сунуш киргиздик, анан жанагы макул болдубу? Негизинен бардыгына макул болуп аткандай болду. Мындай жок, муна болбойт. Кескин иштеме деп айткан жок. Деп айткан жок, эми баягы кандай десем,
макул эми баягы өтө эментүүнүн деле кажети жок эми бул рабочий процесс дегенмен, бирок баягы жок таптакыр болбойт деп деле айтылган эмес. Анан дагы бир нерсеси бул жана ар бир мыйзам долбоору өкмөттүн ичинде, эскиче өкмөт деп атам, министрлер кабинетинин ичинде ар бир министрликке, ар бир ведомствого жөнөтүлөт. Оюңар кандай? Ушу долбоор боюнча өзүңүн сунуш пикирлериң айткыла деп. Ал боюнча дагы тиемесинде, тиркемесинде бизге берди. Ал жерде дагы жакшы олуттуу бир сунуштар, анан мындай эмелер бар экен да, рекомендациялар бар экен. Анан Минюст тарабынан, Минкульт тарабынан, анан ошолор эмне үчүн бияка кабыл алынган жок? Эмне кирген жок? Эмнеге алардыкы четке какылып атат? Мисалы, алар мурда сунуш кылган, бирок жанагы текстке алардын сунуштары кирген эмес. Эмнеге биякта бул текстиңер ошого жараша өзгөртүлгөн жок, мисалгачы. Анан ошону айттык. Деп ошентип макулдашылды. Анан биз эмеде Маданият министрлигинин имаратында жолукмай болдук. Анан ошол жерден ар бир берене боюнча иштейли деп сүйлөшүлдү. Тилекке каршы жумушчу топтун жетекчиси Мурат Окушев бир гана отурумуна катышты, ошо жана эң биринчисине. Кийинкисинде анын орун басары алып барды, чогултту баарыбызды. Бирок ал жерден дагы биз жанагы текст боюнча иштей алган жокпуз. Себеп дегенде биринчиден жумушчу топтун башчысы жок. Экинчиден ал биздин жана берген сунуштарга, жоопторго эмесин берген жок да. Биз айтканбыз да, ар бир эме боюнча кетели десек, аны да кылган жок. Жок, кайра жетекчибиз келет, анан эметебиз деди дагы. Жанагы орун басары. Жетекчи болмоюнча талкуулай албайбыз дейби? Ал катышыш керек, ал бул олуттуу. Эмне үчүн катышпайт? Ал азыр эсимде жок, же ооруп калды, же отпускадабы, же ошондой бир. Анда жыйын болгон жок деш керек анда. Жок, жумушчу топ чогула берет. Ал эми ал жетекчиси болгону менен баары бир эле мүчөсү да. Эми бул деле алып бара берет. Бирок маселе алып барсын, бирок сунуштарды кабыл албайм деген анда болбойт да. Ошондой болуп калды да. Себеп дегенде макул, сиз келдиңиз, анда келли чогуу иштейли десек, жок, анан баягы чогуу тиги жетекчибиз келсин, ана ошондой эметилет деп. Ал дагы мындай бир жоопкерчиликтен качып койду, билбейм, мен ошондой түшүнүксүз болуп калды да. Бирок ошо эки жолу жолугуп атабыз, экөөнүндө тең процедурный маселе боюнча гана. Кандай иштейбиз, эмне кылабыз, себеп дегенде жанагы ар бир берене биринчисинен баштап ошондой иш жүргөн жок да. Бирок алар айтышты, анын арасында жаңы версиясын жөнөттү. Мыйзам долбоорунун жаңы версиясын жөнөттү, экинчи версиясын. Анан ака блогерди кошуп койду. Блогерди ким сунуштады? Кайра эле ошол суроого келип такалып атабыз да. Бул кимдин сунушунун негизинде силер киргизип атасыңар? Эмилгечи өзүңөрсүңөр. Бул эң биринчи текст силерден чыккан ойлор, туурабы? Нормалар. Эгерде силер дагы бирдекени кошуп атсаңар, демек аны бирөө сунуштады да. Же өзүңөрсүңөрбү деп? Же өзүңөр болсоңор, анда мунар кандай? Буга эмнеге биринчисине киргизген жоксуңар? Азыр же өзүңөрдүн оюңар өзгөрүп кеттиби? Бул деле бир чийкиликтин бир эмеси көрсөткүчү болот атпайбы? Эгерде мен кече эле мен позициям мындай деп туруп, жок, мен аны толуктадым, мен өзгөрттүм деген, бул демек толук мындай даярдалбагандыгын көрсөтүп атпайбы? Эгерде башка тараптан түшүп атса, анда аны көрсөткүлө. Эмне мени негиздеди, эмне үчүн блогерди журналисттер көрүп атат деп, ошону биз негизин көрөлү. Эмне деп жооп берсиң? Бул баягы эл аралык практика. Эл аралык практиканы силер мыйзам долбоорду жазгандан мурда карашыңыз керек болчу. Анын уже жана процесс башталгандан кийин эмес. Биринчиден. Анан макул деп блогерлерди кайра алып салды. Анан 3-чү версиясы чыгып атат, анан 4-чү версиясы улам өзгөрүп атат. Анан акыркы жанагы 5-чи версиясын алып чыкты дагы. Ушундай эме десе, биз ошого эмесин даярдадык. Сунуштарыбызды. Өзү бизге айтты. Алдын ала жөнөтүп койгула. Анын ортосунда жыйындар болдубу? Жок, болгон жок. Мына маселе ошол болуп атпайбы? Жумушчу топ деген ал жолугуп туруп, ал жана
алыстан эле жанагы телефон аркылуу эмес, жанагы видео аркылуу эмес, ал бет маңдай отуруп, ортого коюп. Телефон аркылуу талкуу болдубу? Жок, мындай кылды. Алар улам бир жаңы версиясын бизге жөнөтүп атат. Анан ошого жараша биз улам бир версиясы түшсө, ошого жарашат, эмебизди ой пикирлерибизди жазып атсак, аңгыча болбой ал кайра башканы жөнөтүп атат. Анан кайра башынан баштайбыз. Анан ушинтип аттык дагы 5-сине биз эмебизди бердик дагы жана сунуштарыбызды. Ошол биз күтүп атабыз да, эмне үчүн ал бизден алдын ала сурап атат. Мүмкүн алар бир сыйра ичара мындай талкуулашып, башка мүчөлөрчү мисалы ошо мамлекеттик органдар тарабынан өзүнчө талкуулашып, жетекчиси болобу. Анан баягы ылдамыраак кетсин деген эмеде ойдо сурап атат деп ойлодук да. Анан жашырбай эле өзүнүн эмесин берип койду табличный формада. Мына бул статьяга мындай сунушубуз бар, бул статьяга мынуга каршылыгыбыз бар. Муну алып салыш керек деп ойлойбуз, муну кошуп коюш керек же болсо мындай чечмелеп коюш керек деп өзүнүн сунуштарыбызды бердик дагы. Анан айтышты бизде баягы тиги дагы бир нерсени сурадык. Жумушчу топтун мөөнөтү коюлган болчу. Мөөнөтү бүтүп баратат, кандай болуп калды? Бизге узартып бересиңерби? Же ошо менен бүтсө кана ал иш боло элек кандай болуп калат десек, узарткан жок. Анан жумушчу топтун мөөнөтү бүткөндүн эртеси бизди чогултуп атпайбы? Чогултуп туруп, мына биз ушундай эмени кабыл алдык. Жаңы вариант. Жаңы вариантты кабыл алдык. Жана 5-чи. 5-си. Анан силердин түшкөн сунуштардын айрымдары кирди, айрымдарды кирбей алды. Айрымдары ошо жана редакциялык мындай бир чоң мааниси жок эмелерди кабыл алыштыр дагы, негизги биз принципиалдуу мына болбойт деген нерселерди такыр кошпоптур. Ар бир жанагы айтып атпайсызбы, 5 версия болсо, 5-өө да тең ошол четке кагылып атат да. Анан биз ошон үчүн айттык, биринчиден бул жумушчу топ түзүлгөндө макулдашылган вариантты иштеп чыккыла дедиби? Анан андай болсо, кана биздин макулдашканыбыз? Да. Биз макул болгон эмеспиз да. Биринчиден, экинчиден биз силерге бир 50 сунуш жөнөтсөк, анын 10-ун алып койдуңар, 40-ын четке какыттыңар. Эмне негизинде силер бизге мындай түшүндүрүп эмне кажети жокпу? Мынуунар болбойт себеби деген эме болуш керек. Биз ошондой күткөнбүз да. Жумушчу топ өзү ошондой иштейт. Андай болгон жок. Отурум болгон жок. Болбосо отурум болду десе, андай көрсөткүлө бизге кана протокол. Биз айтканбыз да, ар бир отурумубуз протоколго түшсүн, кимде кандай ойлор, ар бир берене боюнча кандай сөз болду, эмнеге жыйынтыгында эмнеге келип токтолдук, ошонун баарын көрсөтүш керек да. Эчтеке болгон жок. Анан бүгүн бизди чогултуп атасыңар, бизди кандай мындай статуста чогултуп атасыңар? Да. Мөөнөт бүтүп кетсе. Силер жумушчу топтун мүчөлөрү деп кайрылып атасыңар. Биз жумушчу топтун мүчөлөрү эмеспиз. Анткени жумушчу топтун өзү жок. Кечеден баштап. Сиз өзүңүз мындай в каком качестве дегендей суроо болуп атпайбы? Ого кандай болуп калды? Эмне деп? Бүгүнкү биздин чогулганыбызды биз протокол кылып түшүрө албайбыз. Анткени жумушчу топ жок. Эмне жөн эле баягы 20 жаран чогулуп туруп ушундай бирдекелерди чечти деп эметебиз. Бул кандай? Эмне деп жок? Эмне топпу же жок, эми ошондой болуп калды, эми бирок ага да бир эме жок да. Кайра эле баягы жумушчу топтун жетекчиси жок. Кайра эле ошону ага да келген жок. Ага да келген жок да. Анан орун басар ушинтип айтты. Бай биз колдон келишинче кабыл алдык силердин эмеңерди. Мындан ары коомдук талкууга алып чыгат, ошол жерден айтпайсың. Коомдук талкуунун жөнү башка. Ага жарандардын баары катыша берет. Сиз деле берсеңиз болот, мен деле берсем болот. Бирок анын эмеси башка. Жумушчу топ президенттин жарлыгы менен жарыялангандан кийин, түзүлгөндөн кийин ал бирдеке жыйынтыкка келиш керек да. Муну кандай ушунча мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп,
президенттик администрация иштеп жүрүп ошону кандай силер билбейсиңер? Жок дегенде аягында бир протокол менен бүтүш керек да. Кол коюлат, мисалы макулдашкан вариант, же мен каршымын деп өзгөчө пикирин жазып кетет. Кана бир кагазсыңар. Жок болот атпайбы? Анан ошо ойдон WhatsApp'та тиги нары бери тиги жазышкан эмелер калды. Эми бул өзүңөр түшүнүп атасың, бул мамлекеттик иш чаралар андай таризде өтпөйт да. Анан ошол жанагы макулдашылбаган вариант чыгып атабы эмеге? Жана 15 май күнү. Ооба, туура. 15 майда чыгарып атат да 16 майда бизди чогултуп атпайбы? Мына маселе. Ошон үчүн биз ачык эле айттык, жарыяладык. Биз бул мыйзам долбоорунун демилгечиси катарында бизди кабыл албагыла деп жарыялайбыз. Биз буга макул эмеспиз. Тескерисинче биз каршыбыз. Биздин пикирибиз эске алынган жок, кирген жок. Бизге мындай тиешелүү деңгээлде түшүндүрмө да берген жок. Эмне себептен биздин сунуштарыбыз четке кагылды. Биз ошону дагы мындай жооп ала алган жокпуз деп. Ошону айттык. Ошону менен болбой эле баягы орой угулса дагы ит жүрө берет, кербен жүрө берет болуп калып калды. Чынын айтканда бул жооп эмени жумушчу топ түзүлүп атканда биздин айрым кесиптештерибиз айткан. Ошондой кылышат, алдап кетет, силерди пайдаланышат, бекер макул болуп атасыңар. Ошон үчүн биз тиги башынан баштап айтканбыз, ачыктык болсун, сүйлөшүп алып, жең ичинен бирдекеге макул боло коюп, эметкенде көрүнбөйлү. Биз мындай өкүлдөр болгону менен жалпы мындай сектордун ою бар. Бүт болгон биздин коллегаларыбыз ошого макул болуп берет деп айта албайбыз. Ошон үчүн бизге ачыктык керек. Ачык жарыялап, кайсы эме боюнча кандай ойго келдик, кандай сунуштар түштү, ошонун баарын ачык көрсөтөйлү, талкуулайлы дегенбиз. Анан биздин оюбузча ошо аягында эгерде макулдашылган вариантка келчү болсок, ошону биздин калган кесиптештерибизге мындай көрсөтүп, ушундайга келдик, кандай дейсиздер, ушу кесиптештер деп ойлогонбуз да, элестеткенбиз. Бирок ага жетпей эле алар тургай бизди чакырган жок, бизди аралаштырган жок. Анан ошондой бир чети мындай өкүнүчтүү, бир чети таң калыштуу да бир эмени ушундай кырдаалга күбө болдук да. Ошондо 15 май күнү чыкты, бир ай 16 май күнү талкуу бүттү деп алар эсептеп атат. Бүттү деп талкуу болдубу? Билбейсиңер, анткени кандай сунуш түшкөнүн айткан жок да. Мына ушу кайра эле ошо маселеге келип такалып атабыз да. Бүгүнкү процедура боюнча мыйзам долбоору сайтка коюлат. Же коом талкуу деген бир сайт бар, же Жогорку Кеңештин эгерде Жогорку Кеңеш депутаттары болсо, анда Жогорку Кеңештин сайтына жайгаштырылат дагы, бир ай мөөнөт берилет. Ошо бир ай мөөнөт бүткөндөн кийин бул коомдук талкуудан өттү деп эсептелет да. Бирок биз айтып атабыз. Ошол жанагы электрондук даректи берип коет дагы, ошол жака жөнөтсөңөр болот депчи. Ошону биз көрүшүбүз керек да. Кимден кандай сунуштар түштү, кандай эмне менен негиздеп атат, кандай аргументтерди келтирип атат. Мүмкүн башка бир өлкөнүн эмесине, мындай тажрыйбасына мындай таянып айтып атабы, же болсо бир эл аралык практика, же принциптер барбы, же кандайдыр эмелерди көрүшүбүз керек да, ачыктык болуш керек деп. Ошону жумушчу топтун мүчөлөрү болуп, ошону кайра көтөрүп атып, ошондо да ала алган жокпуз. Мына бүгүнкү күндө экинчи талкуусу өттү. Андан дагы эч ким билбейт да. Экинчи талкуу деген эмне? Экинчи коомдук талкуу, бул мыйзам долбоору өзгөрдү да. Күзүндө бир сериясы жана талкуу болду. Мурда болгон, былтыр болгон, мына акыркы май менен июндагы экинчи талкуу, Экинчи талкуу. Ал боюнча дагы кайсы кечирип койгула эшмат же ташмат аны кабыл алып, тияка салыштырып атабы, кошуп атабы, макул болуп атабы, жокпу, кайра эле баягы эме жок да, ачыктык жок. Ошон үчүн ким чечип атат бул маселени деп ойлойсуз? Жана Марат Укушев жыйындарга катышпаса, бирок маселе өзгөрүп атат, текст өзгөрүп атса, улам башка вариант болуп, анын баарын ким жазайт? Ошол жанагы
анын алдындагы адамдарбы же өзүбү ошол Марат Окушев? Ал суроону Билбейбиз. Себеп дегенде ордун басарына берсек, мен билбейм дейт. Ал билбейм дейт. Эми баягы чиновниктерди билебиз психологиясын. Ал эми мүмкүнчүлүк болушунча жоопкерчиликтен качат да, жетекчилик чечет. Мен биякта баягы тиги эме депчи. Ошон үчүн ал жагында ошол суроону биз өзүнө жолдойт элек. Бул ким чечти акыры келип туруп? Ордун басарына деле бердик. Мына айтып атпайбызбы? Мына мисалы биз монча сунуш бердик, ошонун биринчисин алдыңар, 13-сүн алдыңар, 15-син алдыңар, калганын четке кактыңар. Эмненин негизинде? Жок дегенде азыр түшүндүрүп бергилечи, макул. Ага аралаштырган жок, өзүбүз мындай бет маңда отуруп, мунун болбойт, эмне үчүн болбойтты айтып берет деп күткөнбүз да. Аны кылбасаңар, эми жок дегенде азыр айтып бербейсиңерби? Ага жооп бере албайт. Ага да жооп жок. Анан бул кандай жумушчу топ, биз өзүбүз деле түшүнбөй турабыз да. Жумушчу топ макул силерге ушундай мамиле кылып атат, а өздөрүнүн ичинде ким чечип атат ошондо? Жалгыз эле ошол юрист Марат Окушевпу же андан өйдөкү тепкичтеги адамдарбы? Кандай деп ойлойсуз? Эми ал жогорку жактагы адамдар чечип атса дагы аны эч бир мамлекеттик кызматкер айтпайт да. Баланча же түкүнчө эметти, мен тиги шефим же бул шефим ошондой буйрук берди дебейт. Ал баягы мындай такап мындай суроо бергенде норма болот, ал башкача болбойт, ушундай позиция ушундай деп коет. Кимдин позициясы, ким айткан ал позицияны? Ал же администрациянын жетекчисиби, же болсо башкармалыктын жетекчиси, же отделдин жетекчиси, аны мындай түшүндүргөн. Мындай жүрүм турум менен ошол администрация анда коомдо чыңалууну жаратып атпайбы? Коомдо мунасага келтиргендин ордуна тил табышып, ошо журналисттер жөнүндө мыйзам жазып атсак, журналисттер менен тил табышып, ошолор менен чогуу кылалы деген ордуна кайра бийлик менен журналисттер коомчулук ортосундагы тирешүүнү пайда кылып атпайбы, башынан тартып? Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биз концепциясын сурадык да, кайра. Ал баягы концепция деп аталат, көбүнчө жанагы концепциянын негизинде негиздеме маалымкат деп аталат, справка об основании. Ошону көрсөтпөйсүңөрбү десек, жок. Бул мыйзамдын негизи максаты. Ошону берди, бирок биздин баягы журналисттер, иликтөөчү журналисттер бар, фактчекер журналисттер бар. Салыштырып көрсө, ар кайсы жерден чогултулган тексттер экен. Ар кайсы деген россиялык. Бирөөсү баягы дипломдук бир иштен алынганбы, дагы бирөөсү дипломдук ишпи, бирдеке баягы кандай десем, баягы илимий иш да. Мүмкүн жакшы болсо алса болот да. Мүмкүн, бирок ал анын дагы бир тартиби болот да. Анда аны биринчиден ссылка кылыш керек. Анын тексти толугу менен моундай кесип алып туруп кошпойт аяка. Бул бияктан тигинин сунушу боюнча же баланча профессордун айтымы деп ушу жакшы экен, кошолу деп. Ошону көрсөтө кетиш керек да. Анын өзүнүн атынан аны чыгарбайчы. Бул плагиат болуп калып атпайбы? Анын бирок жакшы экен ошол сунуш өзү. Ал биринчиден бул мыйзам долбоорунун өзүнө мындай айкылышпайт да. Мына маселе бар. Ошон үчүн айтып атпайбыз, бул жерде баягы эме деп айтат го, орусча айтканда, телега впереди лошади. Биринчи атты чегип туруп, анан барып туруп темени тартабы. А тескерисинче концепцияны, мыйзам долбоорун алып чыккандан кийин анын концепцияны иштеп чыксаң, албетте ал ошондой. Эмне үчүн жок дегенде ылдам чампалап жаза койгон. Демек, болбосо биз биринчи сураганда эле бере коймок да. Даяр болуп турсачы. Да. Күттүрдү. Ошо жарты убактыбыз ошо жана концепцияны күткөнгө. Бирön дипломдук ишин таба коюп, анан кошо коюп, ошондой эме болуп. Орусча айтканда несерьезно. Несерьезно. Мындай жөн эле мындай үстүрттөн эле мындай чала була түшүнүп туруп, же билбейм, же өйдө жактан эгерде бир тапшырма ушул боюнча иштеп чыккыла эме десе, бул жерден же ошо тапшырма мындай так түшүнүктүү берилген жокпу, же болсо ошону алган, кабыл алган, анан ишке ашырган адистер жакшы мындай чечмелей алган жокпу. Бирок баягы иш жүзүндө баягы эле чийки мыйзам,
башында башталганда ошо жана айтып атпаймынбы, концепциядан башташ керек. Эгерде мындай чындап эле өздөрү айтканда 30-40 жыл иштеп бере турган мыйзамды иштеп чыгам десең, анда аны башынан башташ керек. Адым баштап концепциясын жазыш керек, ошонун тегерегин талкуулаш керек. Керек болсо ошонун ошол этапта тегерек столдорду уюштуруш керек, талкууну уюштуруш керек. Жумушчу эметип калды. Ну, чындап келгенде жакшы эмес болуп атат. Мына журналисттер үчүн жазып аткан мыйзамды журналисттерге каршы жанагы процедурный маселелер деп атпайбызбы, процедуралык. Тиги соттордо деле бар эмеспи? Кайсы бир жерде процедуралык нерсе бузулган болсо, андай чечим демек ал чечим өзү жокко кабыл алынбаш керек. Андан тышкары 92-жылы кабыл алынган мыйзам 30 жылдан ашык иштеп атса, анын кереги эмне өзгөртүп. Эгер жана блогерлер кош керек болсо жолу кошумча кылып койсо эле болот эле. Жанагы биз мактайт эмеспиз, америкалык конституция 250 жылдан бери өзгөргөн жок, болгону бир 20дай кошумча болду деп. Ошондой кошумча кошуп койсо, мыйзам канчалык көпкө иштесе, ошончолук демек жакшы да. Анын үстүнө жанагы өздөрү биз деле көрүп атабыз, кайсы мыйзамга окшош. Россия Федерациясынын мыйзамына окшош экен. Эми мүмкүн аны кандай деңгээлде колдонсо болот. Башка маселе, ал мыйзам дагы 90-жылдардагы кабыл алынган мыйзам болуп атпайбы? Жана сиз айткандай, толукталып, оңдолуп, кошумчаланып келген мыйзам. Бул биринчиден, экинчиден андан аша чыгып кетип атпайбы? Мисалы алсак, жана сайттар боюнча Орусия Федерациясынын мыйзамында сиз сайт ачсаңыз, кааласаңыз, добровольный түрдө силер катталасыңар. Массалык маалымат каражаттар. Эгерде ошондой ниетиңер болсо, мен ошо мен алектенем, мен жалпы коомчулукка мындай маалыматты жеткизип турам десеңер. Кааласаңар каттабай койсо болот. Каалабасаңар каттабай. Акыркы варианты да кандай? Бардык сөзсүз катталыш керек түрдө. Бул жөнүндө өзүнчө талкуу кылыш керек экен. Жок, бул эгерде эмесине, ички эмесине кирсек, буга жарым саатыбызда жетпейт, ал өзүнчө бир серия передач болуп кетет. Ну, ошентели, мына азыр жөн гана убактыбыз азыр бүтүп калды. Жанагы 92-жылы Кыргызстанда кабыл алынды. Ал кезде СССР болчу, СССРдин учурунда Федотов жазган мыйзам 90-жылы кабыл алынды окшойт. Ал кезде демократиялык эмелер жакшы болчу. Ошонун негизинде кыргыз мыйзамы кабыл алынган, бирок андан кийин Россияда өзгөртүп жиберишти. Ал жакшы мурдагы мыйзамды. Анан азыркы мыйзамды деле сиз айтып атасыз, кааласа каттаса болот, каалабасаң каттап кереги жок дегенди булар катуулантып атпайбы? Сөзсүз катталсын деп. Андан да катуу кылып салып атпайбы? Ооба. Бул биз эгерде сиз макул болсоңуз, бул жөнүндө өзүнчө дагы бир талкуу кылалы, бир жумадан кийин балким ушинтип көрөлү да. Рахмат. Макул анда рахмат. Бизде конокто Нурдин Дүйшөнбеков болду, журналисти деген коомдук бирикменин төрагасы. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.